Абдылда Аксакал жекшемби күндү майрамдай эле күтөт. Акжар айылында турса да жума сайын малын район борборуна чейин алып барып, уй койлорун мал базарга чыгарат. Бүгүн ал 8 айлык торпогун жетелеп алган. Мал сатып жан сакташ керек деп, биз кемне кыйрат пенсия берет дейсиң да. 2000-3000 сом өкмөттүн болсо туура эмес иштесе бүт барыстың. Өстөр үчүн иштеп атпайбы? Ат башы шаарындагы мал базары нарындагы ири соода жайлардын бири. Мында жекшемби күндөрү мал алып сатканы бүтүндөй райондун тургундары гана эмес. Ары жагы Ысык Көл облусу, бери жагы Чүйдүн, Токмок, Ысык Ата, Бишкектен бери келишет. Бул жолу базарлап жогорку кеңештин депутаттары болушту. Канчадан бересиң? Арзан деп атпайсыңбы? Айтты. Сен тандачымбы? Да. Төлө бирдей го. Четти алса болот. Ача. Жетти, а? Базарда бул, базарда. Базар? Базарда. Жок. Жеттиге болбойт. Оны өйдө кетпек да. Durumga 9-га. Аты алыска кеткен мал базарга депутаттардын келиши күтүүсүз болду. Ат башы элинин кадыреси жашоосун көргөнү келген эл өкүлдөрү алгач мал базардагы баалар менен таанышып, сооданын жүрүшүнө көз салышты. Анан албетте келген соң куру кол кетпей, мал жандыгын сатып да алышты. Бербе жана айткан бербе. Берген алды Кудай тоолосо нап берсин деп Базардын көркү соодалашууда, анткени сатып алуучунун да, сатуучунун да ичи оорубай ыраазы болушу абзел. Бүгүн биз ат башыга келип элдермен учашкан келдик. Ат башы районунда ушу мал базар бар экен, ушу малды алып, ушу жетим балдарга союп берип, жетим балдарга таратабыз бүгүн. Анан малыңар көбөйсүн, ар дайыма жакшылыктар болсун ат башы районунда. Ат башы району мал киндиктүү келет. Жергиликтүү элдин негизги кирешеси да мал менен. Бирок тоо койнундагы элдин бийликке жетпеген көйгөйү көп. Ошондуктан борбордон барган депутаттарга район эли бүгүнкү жашоо абалдары туурасында айтып беришти. Мынау айыл банкка келип атат. Эмелерчи, кредиттер 10% бирлан. Муну бүт эле эме алып атат. Байлар алып атат. Үчүн ошол мына карапайым билип ал. Сиз алдыңызбы мисалы? Эч кимде жок мындай. Бүт байлар алып атат. Эмне үчүн буларды карабайсыздар? Райондун климаттык шарты катаал, ат башыда кыш 8 айга созулат. Элдин маанайда кыштагыдай бийлик төбөлдөрүнө ишеним кеткен. Бай депутаттар мал базарга келип кыдырбайт. Өнүгүү партиясы 3 жылдан бери иштер кылып келатат. Гезиттен, теледен көрсөтүп келатабыз. Биз ушу чогуу мына жаштар чогуу биригип, нарындыктар бар, ысык көлдүктөр бар, ат башлыктар бар. Биригип ушу тапкан акчабызды эл менен бөлүшүп атабыз. Азыр Кыргызстан боюнча 100 трактор техника алдык. Суроо талап көп болгондуктан андан ары жолугушуу ат башы шаарынын маданият үйүндө уланды. Эшиктеги кычыраган суукка карабастан эл базарды тыштап коюп чогулушка келишти. Эмнеге ушул эмтес ат башыга ачылбай атат? Мына мисалы үчүн бизде жер айдачу жерлер көп эле. Бирок грейдерибиз жок, дыртыбыз жок ал жерлерди айдаганга. Эски тракторлорубуз бүт эски. Ат башыда көп балалуу энелердин абалы оор экен. Өкмөттүн туура эмес социалдык коргоо саясатынан айылдарда кары картаңдар жалгыз калууда. Биздин айылда пособие аз болуп атпайбы? Анан жаш келиндер бар, кайненеси кайнатасы менен жашагандарчы, алар пенсия алышат, тигилерге бербейбиз дешет да. Анан кайненеси кайнатасында өздөрүнүн көйгөйлөрү бар, оорукчан адамдар. Анан жаш келиндер пособие ала албай калышат. Ошол жагында карап койсоңуздар. Пенсияны пособияга аралаштырбаш керек. Пенсия түздөн түз пенсионердин ичкен жегенине, баягы өзүнүн муктаждыгына байланат. Ал эми пособия бул балдарга берилүүчү жана башка багыты башка деп биз маселени көтөрүп атабыз. Өнүгүү прогресс партиясынын өкүлдөрү саясатты сүйлөп элек кетип калбастан даректүү жардам көрсөтүштү. Жашы 80ден ашып калган апага Бакыт Төрөбаев өзүнүн айлыгынан бөлүштү. Ал эми тигүү бизнесин баштоого каражаты жетпей жаткан 2 айымга материалдык колдоо көрсөтөөрүн убадалады. Үйдөгү уйларды айдап баргам. Токойго жеткирип, киргизип чыгып келатсам алдыман кашкыр чыгып калды. Нарын жергеси эр жүрөк баатырлардын мекени. Актала районунун тургуну Нурбек Өмүракунов жылаңач кол менен карышкырды жеңген. 1,5 саат убакыттай кармаштым карышкыр менен. Ошондо муунуп, күчү кетип, кадимкидей түртүп өткөн бутту. Алдыңкы буту бу жеринде турду, арты тетияктара калды. Узун экен ага.
Аш карышкыр Нурбеке өзү кол салган. Бирок каарманыбыз өзүн жоготпостон бөөрү менен кармашка түшүп, жарым сааттык салгылашууда. Бир колу менен карышкырды кармап, экинчи колу менен телефон чалууга үлгүргөн. Рахмат силерге. Өнүгүү Прогресс партиясынын өкүлдөрүнүн ат башыга болгон сапары 15 февраль Афган согушуна катышкан аскерлердин күнүнө туура келип, партия төрагасы согуш ардагерлерине сыйлыктарды тапшырды. Алгач чек көз караш менен келген эл жолугушуудан кийин жылуу маанай менен кетишти. Өнүгүү Прогресс партиясы ат башчылыктарга аз болсо да мамлекетке болгон ишенимди, үмүттү жандыра алды. Ал ортодо мал базардан сатып алган бодо малды союп, ат башыдагы майыптар үйүнө, балдар бакчасына жана тоголук жетим калган балдарга таратылды.